Жалал Абад шаарында чоң аэропорт курулган атат. Дүйнөлүк аэропорттордун бири болот деп ойлойм. Ошонун территориясында кандай линиялар бар экенин жана ошол аэропортту электр энергия менен кандай камсыз кылабыз. Ошо боюнча ошо Жалал Абад ПЭСтин директору менен НЭСтин улуттук электр тармактарынын директору менен чогуу барып жеринде тааныштым. Андан кийин Сузак энергосбытында болдум. Сузак энергосбыты өзүңөр билесиңер, былтыр жаңы курулган зданиясы. Ошонун ишмердүүлүгү менен тааныштым, Кудай буйрса. Андан кийин өзүңөр билесиңер, азыр бүт Кыргызстан боюнча энергетикалык тармактарда, бардык областтарда ас күйө счетчиктери коюлуп атат. Ошо бүгүнкү күндө 30 000 Сузак районунда 30 000ге жакын абонент бар экен. Ошонун канчасына ас күйө счетчиктери коюлган. 7 000 ас күйө счетчиктер коюлуптур, азыр улантылып атат. Ошолорго тапшырма бердим. Быйыл кыш бүткүчө ошол Сузак районуна берилген счетчиктердин баарын коюп бүтүш керек деп. Мен тапшырма 30 000 абонент болсо, 30 000 абоненттин баары ушундай ас күйө счетчик менен камсыз болуш керек деп. Андан тышкары Жалал Абад ПЭСинде коллектив менен жолугушуу жасадым. Ал жерде өзүңөр билесиңер, кышка даярдык мезгили келгенине байланыштуу бүгүнкү күндө эмне деген каражаттар бар, кандай тетиктер алынды жана ошо эмки 25-26 жылга даярдыктары кандай болуп атат, эмне кемчиликтер бар. Ар бир подстанциянын жетекчилери, РЭСтин жетекчилери, ушул Жалал Абад областында РЭСтин жетекчилери катышты, энергосбыттын жетекчилери катышты. Ошолор боюнча аларга дагы эң биринчи тапшырма бул ас күйө счетчиктердин орнотулушу боюнча эң чоң тапшырма берилди. Азыр өзүңөр билгендей, Жалал Абад шаарын 100% ас күйө счетчик менен камсыз кылганбыз. Бүгүнкү күндө кандай, мындайча айтканда, тыянак бар, кандай натыйжа бар ошол жерде коюлгандан кийин. Ошол боюнча отчетун уктум. Жалал Абад ПЭСтин кыш мезгилинде өткөн презентациясын көргөзүштү жана келечекте 25-26 жылкы даярдыктар кандай дагы пландары бар. Ошолор боюнча эң биринчи көйгөйлүү маселелер азыркы убакытка чейин сурагандары, мындайча айтканда, унаа маселеси болуп атат. Ушул РЭСтин кызматкерлери жанагындай унаа маселеси менен камсыз болуш керек деп. Ал боюнча маселелер, анан жанагындай спецтехника боюнча Кудай буйрса быйыл биздин планда 78 единица техника алабыз. Ошолордун бүгүнкү күндө кандай кылып таркатып беребиз, кайсы жерлерге. Мен ойлойм, азыркы күндөн баштап эле, мына апрель айынан баштап эле бизде чоң пландарыбыз бар. Быйыл Дүйнөлүк банктын эсебинен СИП проводдор келет, трансформаторлор келет жана дагы ошол 500 000 счетчикти быйыл коюп бүтүшүбүз керек. Мен ойлойм, даярдык мына кыштан Кудай буйрса Жалал Абад ПЭСи жакшы чыгып беришти. Эми азыр 25-26 жылга жакшы даярдык көрүш керек. Слово предоставляется министру энергетики Кыргызской Республики Ибраеву Таалайбеку Амукеевичу. Уважаемый Садыр Нургожоевич, уважаемый Эмомали Шарипович, на территории Кыргызской Республики завершено строительство воздушной линии Датка-Сук по проекту КАСА-1000. Мы готовы подать напряжение на воздушную линию 500 киловольт с подстанции Датка. Доклад закончен. Ваше превосходительство, уважаемые главы государств, просим вас приступить к торжественной церемонии запуска линии электропередачи 500 киловольт Датка-Сук. Церемония завершена. Кыргыз энергетикасында бир тарыхый күн болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө кыргыз энергетикасы эгерде мурунку
мезгилде Советтер Союзунан бери келаткан энергетикалык шакекчеде иштеп келсе, мисалы үчүн кошуна Казакстан, Өзбекстан мамлекеттери менен байланыш түзүп, бүгүнкү күндө электр энергия менен камсыз кылып келсек, азыр Кыргыз энергетикасы Туркмения мамлекети менен, ошого байланыштуу мына Тажикстан мамлекети менен мына бүгүнкү күнү кайра байланышты кошуп, Каса 1000 деген долбоорду ишке киргизип атабыз. Бул долбоордун мааниси кандай? Бул долбоор Кудайым буйрса биз Кыргыз энергетикасы мына Тажикстан мамлекетине Сукпа станция, андан тышкары Афганистан мамлекетине жана ошол Пакистан, Ислам Республикалык Пакистан мамлекетине да электр энергия бергенге мүмкүнчүлүк чыкты. Бул эмнени айтат? Кыргызстандын энергетикасы өнүгүүнүн үстүндө. Кудай буйрса келечекте мына азыр биз импорттоп атсак, келечекте экспорттогу мамлекетке өтүп, ушул Афганистан, Пакистан мамлекетине электр энергия бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эки республика Кыргызстан менен Тажикстан мамлекети бул линиянын курулушун ишке киргизип, электр энергиясын бүгүн мына күйгүзүп бердик. Биринчи очередь азыркы күндө биз ошол Тажикстан мамлекетине электр энергия берип, жана кайра Тажикстан мамлекетинен электр энергия алганга да мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Андан тышкары мына 27-жылга чейин Афганистан мамлекети бүтүп калса, Кудай буйрса 27-жылдан кийин биз ошол Афганистан жана Пакистан мамлекетине электр энергия бергенге мүмкүнчүлүк болот.